жылдагы кылмыш жаза процессуалдык кодексинде гуманизация болгон деп атасыз. Кээ бир беренелер боюнча болгон талаш жок. Бирок көпчүлүк беренелер боюнча аталышы гумандуу, бирок практикада иштеп келгенде карательный болуп калган. Муну эми биз бир нече тегерек столдордо аябай талкууладык. Мен кайталап отурбайын. Бир эле сөз айтайын. Рапорт менен РППга чуруу алып ишкерлерди тергеп аткан, билесиз да аны. Азыр андай норма жок. Азыр биз чек койдук. Сиз айтканга, эгер экономикалык кылмыш болсо, жалпы эле негизги арыз боюнча 10 күндүк мөөнөт. Өзгөчө учурларда срок бүтпөй калса, прокурордун макулдугу менен дагы 10 күн алышы мүмкүн. Жалпы 20 күндө чекит коюлуш керек. Или иш козгоп, или баш тартуу кылмыштан. Экономикалык кылмыштар боюнча эгерде экспертизасы жок болсо, бир да иш боюнча кылмыш козголбойт. Биз чектөө койдук, так. Бухгалтерский экспертиза же кандай экономикалык эксперти менен анын кылмышы бар экен такталбаса, иш козголбойт да.